Бул экинчи чыгарылыш. Бүгүн биз сиздер менен Туркияда анестезиолог болуп эмгектенген мекендешибиз менен таанышабыз. Достор, баштардан мурда кичине бир жарыя. Алгачкы бир канча чыгарылышты башка форматтарда тартабыз. Сиздерге кайсынысы жакты, пикириңиздерди ылдыйда күтөбүз. Анда эмесе баштайбыз. Бул Илим Project. Бүгүн биз сиздер менен кереметтүү Стамбул шаарындабыз. Жаңы төрөгөн ымыр кайдан баштап, ошол жаш чектөөбүз жок. Бир больной наркоз берет. Ошо наркоз бүткөнгө чейин кирип чыгып чайын ичип байыгым келет, мындайча айтканда, кыскача айтканда деген, эгер ушундай ниеттери болгон, же максаттары болгон, өзүң каалооң ал. Мисалы, айда 500 бак аласың, же 10 аласың, өзүң каалооң. Ар бир операциядан кандайдыр бир процент сага түшүп турат. Ал мага кошумча бир эме болду. Прибыль болот мага. Себеби биздин көп келген жарандарыбыз көп алданып калат. Адилеттүүлүк менен, чынчылдык менен, калыс ниет менен иштесек, биздин эле ошо бейтаптын арасында чоңдор жаткан болчу. Мен көп чоңдорду көрдүм, атын айтпай эле коеюн, көп чоңдорду көрдүм. Ошо колумда жогу деле бир жерде жатат, колумда бары деле Кыргызстанга барып кызмат кылайлы деген ушундай бир сезимдер менен, максаттар менен келгенбиз. Байке, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Рахмат бизге убакыт бөлүп бизди кабыл алганыңызга. Азыр бул жерди тандадыңыз, бир маанилүүлүгү бар дедиңиз. Эмнеге? Бул жак Халич. Мага биринчиден негизи бул жер парк, мындай жашылдандыруу болуп, анан кошумча биздин Манас атабыздын статуясы болуп, анан бул деңиздин бир бөлүгүнүн негизи бир тарыхый мааниси бар. Ошон үчүн бул жер мага жагат. Халич негизи которгондо бизге мааниси алтын мүйүз деген бир мааниде келет. Бул тарыхый мааниси ошол Фатих Султан Мехмет согуш убагында Боğaz бөлгөсүнөн, деңиздин Боğaz тараптан бул жака ошо кемелерди алып өтүп, ошо согушка даярданган бир эмеси бар, ошо маанилүүлүгү. Ошон үчүн бул жак ушундай тарыхый мааниси да бар. Манас атабыздын бул жакта памятник кантип келип калган? 2017 болуш керек эле, ошо кыргыз ишкерлери тарабынан, ошол кыргыз өзүнүн патриот ишкерлери тарабынан атайын ошол инициатива көтөрүлүп, ошол жайга ошол памятник коюлган. Ал убакта биздин ошо премьер-министр келип кеткен ачылышына. Ошо кыргыз тараптан да, түрк тараптарынан да ошол активисттер катышуусунда ачылган. Сиз бул жерге Куштар байке менен чогуу келгенсиздер. Биз Куштар байкенин оозунан уктук да, кандай окуялар болгон. Сиз өзүңүз тараптан баяндап берсеңиз, Кыргызстанда кантип, эмне түрткү болду бул жакка келип баштап калганыңыздарга? Бизде негизи ошол 3-чү курстан кийин башталат. Ординатурдан каякта өтсөм, эмне кылсам деген бир пландар башталат акырындан. Бизде ошо 4-чү курста, 5-чү курста башталган. Каяк барсак, эмне кылсак, өзүбүздө өткөн кандай болот? Биз өзүбүздүн ситуацияны билесиңер, Кыргызстанда жакшы өтө алабызбы, өтө албайбызбы? Ошо сыртка чыгып бир билим алып келсек, өзүбүздү мындай өнүктүрүп келсек, жакшы нерсе үйрөнүп келсек деген пландар болгон. Биринчи негизи Россияны ойлонгонбуз. Ошо Россияга барсак, себеби ал жака баш оңой болчу, тааныштар бар болчу, анан ал жактын тажрыйбасын билет болчу, кабар бар болчу бизде. Анан бирок бул жактын тажрыйбасы эч жок болчу бизде. Ошо Осмон деген досубуз бизге себепчи болгон. Ал вандык кыргыз болот. Ошо Осмон досубуздун себеби менен биз сүйлөшүп, биринчи ошо курска жазылганбыз. Курска жазылганда да менде ушундай бир кызык болгон. Курстун акыркы күнү жазылганда, мындай акыркы күнгө чейин күткөм. Мындайча айтканда жүргөм, анан куштар себепчи болгон.
куштар келип ошо бүгүн акыркы күн экен, бүгүн барбасак болбойт, жазыш керек экен. Анан ошо күнү барып куштар менен барып жазылып, ошо биринчи уровеньде өткөнбүз. Анан сертификат алганбыз. Анан ошо Осман Сейевич бул жака келгенбиз. Сиздер бул жерде баягы ата-энелер акча жөнөтүп, айлык анан ошентип өзүңүздөр эч нерсени ойлонбой даярданыпсыздар да. Бирок менден да көп сурашат да, байке иштесек болобу, иштеп даярдансак болобу депчи. Сиз өзүңүздүн бул боюнча ой пикириңиз кандай? ТУЗ экзамени кыйын, чындап эле кыйын. Бирок ошол эле убакта иштеп, иштен келип даярданганы мүмкүнчүлүк болобу? Негизи жакшы суроо болду. Силерге да рахмат. Ошо учурдан пайдаланып, ошо ата-энеме, мени колдогон ошол бир туугандарыма мындай ыраазычылык билдиргим келет. Себеби чынында куштар айткандай да аркабызда мындай бир жакшы жөлөк болгондо бул жака келип ушул азыр көрүп жаткан ийгиликке жетиш аябай кыйын болчу бизге. Баягы бир жакшы ийгиликке жетиш үчүн бир нерселер себеп болот дейт го. Ошо биздин ийгиликке жетиш үчүн биздин эң чоң себебибиз ата-энебиз деп ойлойм. Ата-энебиз ошол убакта өтө күчтүү материалдык эле эмес, мына моралдуу жактан да көп жардам беришкен. Канча убакыт болсо өткүлө силерге биз жардам беребиз деген бир каалоо тилектери, дуалары менен ошол себеп менен ушул ийгиликке жетип отурабыз деп ойлойм. Эми суроого келсек, биз биринчи келгенде ошо бир аз материал жактан кыйналганбыз чынында. Анан кандай жумуш болсо иштей беребиз, кошумча иштеп да окуй беребиз деген да бир ой болгон. Анан мен айтат болчумун, мен мындай жакшы иштей албайм, мындай шык жок менде, мындай десем куштар айтат эле, сиз мага окуп бересиз, мен иштей берем, экөөбүз барып, бирок сиз окуп берсеңиз, анан экөөбүз чогуу окуй беребиз деп ошо күлүп калат болчук тамашалашыпчы. Анан Чыңгыз айтат элек, Чыңгыздын түрчөсү эң жакшы. Чыңгыз сен китептен окуп бизге түшүндүрүп берсең, мындай лекция катары кожо болуп өтүп берсең, биз иштей беребиз, сен отуруп окуйсуң, биз иштей беребиз. Даже ошо бир дөнерчиге барып, мындай бургерчиге барып, үчөөңүздөр бир жерге кирип, картошка пияз арчыйбыз. Сен окуйсуң, биз картошка пияз арчыйбыз. Ошондо окуй беребиз дегенде бир мындай тамашалар бар болчу да, мындай бир. Бирок негизи кандай ойлойсуз өзүңүз? Иштеп даярданса болобу? Иштеп даярданса, менин оюмча бир аз кыйын болот. Себеби иштегенде эле жумушка байланыштуу да. Кээ бирде эми мындай part-time деп коет, кээ бир жеңил жумуштар болушу мүмкүн. Бирок окуу баягы биздин мындай кандай десем, тилден кыйналганыбыз үчүн, анан бул түрктөрдүн системасын окуганыбыз үчүн биздин бир топ мындай кемчиликтерибиз бар да. Ошон үчүн биз мындай толук түрдө окуганыбыз бизге көбүнчө авантаждуу болот деп ойлойм да. Мындай жумуш иштеп өткөн балдар аз да, өтө аз уктум мен. Ошон үчүн бир окуган жакшы го дейм, мындай толук негизи отуруп окуган жакшы го дейм. Бул больницага качан иштеп баштадыңыз? Бул больницага ошо ординатордон бүтүргөндөн кийин 2020 сентябрдын башына келгем. Биринчи бир ай ошол таанышып, больницаны көрүп, биринчи иштеп жүрдүк. Андан кийин чалышма изни ошол бул жака уруксат берилгенден кийин иштөөгө, андан кийин уже расмий түрдө иштей баштадым. Ал ошо октябрдан баштап расмий түрдө иштей баштадым. 2020 октябрда. 2020. Негизи эле бүткөндөн кийин көп убакыт жумуш издедиңизби, кандай болду? 2015-тен бери негизи бул жерди тааныймын мен. Ординаторго баштаганда ошо Юсуф Бей деп бул жактын анестезия бөлүмүнүн ошо башчысы, ошол жоопкерчиликти алган ошо бөлүм башчысы ошол. 2015-тен бери тааныйбыз бири-бирибизди. Ал 2018 келген. Мен арада ошо кечинде дежурствого келип турат болчумун бул жака. Бул жерде мурда дежурствого келип иштейсиз. Дежурствого келип турат болчумун. Анан ошол 2016 жылдан бери больницаны билем. Ошо быйыл 6-жыл экен. Ошон үчүн жумушка келиш да оңой болду. Негизи ошо ординаторун бүтүргөндөн кийин дагы башка сунуштар да бар болчу. Бирок 2015 бул биринчи көргөндөн бери ушул больницаны жактырып калгам.
иштөө тартиби, жумушчулар баары мага жаккан болчу. Жумушка ошо кириш оңой болду мага. Бул жерде немеси кандай жумуш шарттары, келиш канчада келесиз, канчада баштайсыз? Негизи расмий иш тартип күнүбүз эртең менен 8-ден 5ке чейин. Бирок биз эртең менен операция эрте баштадык аябай. Биринчи ортопедисттердин операциялары башталат. 6:30 башталат. Кээ бирде 5:30 алганчулар болот. Эртең менен ошо хожалар келип 5:30-8 арасы ошол операция эрте башталат. Ошон үчүн эрте келебиз биз дагы. Анан кечки тартип ошо 5ке чейин. Кээ бирде операциялар узап кетиши мүмкүн. Анда 6га чейин. Ал убакта биздин дежуранттар калат. Ошо дежуранттарга ошол операцияны алар улантып кетишет. Эртең менен 6-да уже бул жакта болуп каласыз. 6-да бул жакта болуш керек, ооба. Иш тартип. Кечки 5ке чейин бул жактасыз. Кечки 5ке чейин бул жактабыз. Бирок обедтен кийин бир аз бошоп калат окшойт, ооба. 2ден кийин жумуш азаят. 2ге чейин бир аз ошо көп болот жумуш. Себеби биздин бир эле операция эмес да. Ошол учурда поликлиниканы карайбыз. Анан кээ бир оор бейтаптар болуп калат, бир отделение жаткан, аларды барып көрүп турабыз. Керек болсо реанимацияга алабыз больнойлорду. Ошон үчүн бир эле операция менен чектелбейт. Жумуш алабыз биз көп. Ошон үчүн 2ге чейин аябай бир көп жумуш көп болот. 2ден кийин жеңилдеп калабыз. Кыргызстан менен Турцияда айырмалар бар деп билем да. Именно анестезиология тарабындачы. Сизден уксак бул айырмаларды? Ооба. Бизде 2 жыл же 3 жыл экен ординатура. Ошо кардиохирургия өткөн анестезисттер Кыргызстанда 3 жыл болот экен, мен билишимче. Анан башка бөлүмдөр 2 жылда экен. Мисалы ортопедия бардың 2 жыл өтөсүң, общий хирургия 2 жыл өтөсүң, ошондой экен. Бул жакта биз ординатураны 5 жыл өттүк. Жана ошол жаңы төрөлгөн номер кайдан баштап, ошол жаш чектөөбүз жок. Анан ар бир направление бар, ошол детский хирургия болсун, хирургиянын кайсы гана бир направлениясы болсун, ар бир направление иштеп чыктык. Ошон үчүн бул жакта бир аз көп эмес, жумуш эмеси. Анан айырмачылыгы, дагы бир айырмачылыгы, реанимацияда да биз жоопкерчилик алып иштейбиз. Реанимацияда ошол 3-дүзөй деп коет, ошо эң оор бейтаптарды караган ошол ошол больной болот, ошол. Негизинде мисалы анестезиолог дезе операцияда уктатып койгон деп эле билебиз го биз эми үстүтүдөнчү. Бирок андан тышкары еще реанимациядагы пациенттерди карайсыздар, башка биз билбеген дагы кандай жумуштар? Ооба. Мен да биринчи сырттан ошентип билчүмүн. Анестезиолог десе бир операция керет, бир больной наркоз берет. Ошо наркоз бүткөнгө чейин кирип чыгып, чайын ичип, кофесин ичип, ошентип жумуш ошентип деп ойлоп болчумун. Бирок биринчи баштан мен да таң калгам. Биздин ошо поликлиника бар. Поликлиника кадимкидей ошол хирургия операция келген больнойду бизге жөнөтүшөт. Ошол бейтаптарды биз карайбыз. Керектүү нерселерини, мисалы керек болсо башка кардиолог, башка бөлүмдөргө жөнөтүп, ошону биз операцияга кадимкидей даярдайбыз биз. Анан биз уруксат бергенде ошол биз болот операция болот дегенде анан хирургтар менен бир байланышка өтүп, ошого карап күн берилет. Андан сырткары ошол кайсы гана ошо операциянын түрү болбосун, мисалы кээ бирде ошо трансплантация болуп калат, ал жака керебиз, кээ бирде кардиохирург ал жака керебиз. Ошону өтүп жүрүп, дежурствода калабыз. Ошо 8-10 дежурствону баштаганбыз ординатураны. Дежурствода да ошо кандай экстренный операция ошолорду карайбыз. Анын сыртында ошол операция больницанын ичинде мави код деп коет бул жакта Түркияда. Бир бейтаптын абалы оорлошкондо, жүрөгү токтоп калганда же солунуму деп коебуз, ошол дыханиясы токтоп калганда бизди чакырышат, ошо мави код беришип. Ошол экипте, ошол командада биз дагы барбыз. Бул баягы кандай берилгенде сиздерге звонок келеби же? Бизде мындай көрсөтүп коеюн, ушундай бир дек деп коет. Ар бириздин дежурствода калат жаныбызда. Мави код берилгенде СМС болуп келет бул жака. Ошо келгенде анан кийин мисалы жазуу токтотуп жүгүрүшүңүз. СМС келет, мисалы кардиохирургия 2-этаж. Ошол жака сразу ушка барыш керек, ошол бейтапка биринчи жардам көрсөтүш үчүн барыш керек. Ошол жумуштарыбыз бар. Анестезиология, реанимация негизинде баягы аябай стресс, көп эмгек талап кылган бир бөлүм окшойт. Бирок айлык маянасы ошого жараша төлөнөбү же башка докторлор менен бирдей элеби? Айлык маянасы чынын айтсам бир мындай акча табам, мен кирешем көп болсун,
Бул бөлүм аркасында мен кирешим көп, мындай байыгым келет, мындай айтканда, кыскача айтканда деген, эгер ушундай ниеттери болгон же максаттары болгон кесиптештерим болсо, андай бир бөлүм эмес, чынын айтсам. Өзүнүн бир кандай бир эмеси болот, маянасы, айлык акысы. Ошол боюнча эле иштей аласың. Андан сырткары дежурстволордон кошумча акча берилет. Дежурство мисалы өзүң каалооң ал. Мисалы айда 5 дежурство аласыңбы, же 10 аласыңбы, өзүң каалооң. Анан ошо дежурстволордо келген операциялардан да кандайдыр бир акча түшөт. Сиз ачык айта аласызбы? Оклад канча, дежурстводан канча? Ооба, мунун бир жашыра турган нерсеси жок. Негизи Стамбулдун эмес анестезиологдордун пьяса деп коет го, бир рынок, канча десем бир 18 менен 25 арасы. Стандарт ушул. Опытка жараша. Ооба, опытка жараша, анан больницадан больница өзгөрүп калат кээ бир нерселер, бирок стандарт ушу 18-25. Меники 17. Анан кошумча дежурстводон акча түшүп турат. Дежурстволордо орточо 1000 лира. Бир дежурство. Бир дежурство орточо 1000 лира. Бир дежурство 24 саатпы? Бир дежурство эгерде апта ичи болсо, мисалы эртең менен жумушка келесиң, ошо 6-7 жумуш башталат, келесиң, анан кечине дежурство калып каласың, эртеси күндө иштейсиң, кайра кечинде чыгасың. Бир аз шарттары оор негизичи. Бирок эгерде суббота воскресенье болсо, субботада иштейсиң, воскресенье күнү 24 саатта келесиң, эртең менен келесиң, понедельник күнү иштеп кайра кечине жумушка чыгасың. Сиздерде окладтан тышкары бир эле дежурство экен да анда кошула турган. Кошула турган нерсе дежурство. Биринчи чыгарылышыбызда Куштар байкеге барганыбызда ал операциядан 25% ар бир операциядан, анан кийин ар бир пациенттен дагы алабыз деди да. Сиздерде пациент андай жок, мындай консультация? Мындай нерсе да бар. Биз бул жака эми жаңы баштадым. Анан кийин бир эгер бөлүм башчысы болуп калсаң, кандайдыр больницанын бөлүм башчысы болуп, ошол жерден жоопкерчиликти алган анестезист болуп калсаң, эгерде анда башкача түрдө эме кылса да болот. Мисалы, ар бир операциядан кандайдыр бир проценти сага түшүп турат. Эгерде ошондой нерсе болсо, анда операция көп болсо, сага реанимация сенин атыңа да эме болсо, больнойдо жатса, анда акча да көп түшөт негизичи. Ошентип андай немелер бар, мүмкүнчүлүк. Академик кадро болуп, түрт туугандарда ошо доцент, профессор болгондор, алар уже ошондой жоопкерчиликти алып, бир бөлүмдүн башчысы болот. Алардын уже айлык майынары ошого карап өзгөрөт. Мурдагы чыгарылышта чыкпай калган бир окуяны айтып берди да Куштар байке. Футбол ойночу экенсиздер, бул жакта кыргыздар. Ошол жерде бир травма алган окшойсуз. Бул аны бирок сиз өзүңүз ачыктап берет деди да. Биз 2013 келгенбиз. Анан 2013 келип ошо бир жумада бир футбол ойноп турат болчук. Ошо кыргыз балдар менен, ошол жакта жүргөн кыргызстандык балдар менен чогулуп, ошо футбол ойноп, эс алып турчук. Анан бир турнир бар болгон болчу. Ошо турнирге биз өзүнчө команда түзүп, анан ал турнирди уткан команда ошол Турциянын Анталиясына барып, Анталия жерге барып, ошол эс алып, ал жакта турнирге катышат болчу. Ошон үчүн бизге бир мындай мотивация болгон. Жакшы ойносок, ошо команда менен утсак, Анталияга барып эс алып келетирбиз. Бизге бир эме болот депчи, пайда болушу мүмкүн деп. Бирок ошо турнирдин башталышында ошо бир академия МВД болуш керек эле. Ошонун балдары менен полицейский академия ошолор менен ойногонбуз. Алар бир аз физически күчтүү келишет экен бизге караганда. Ошол бир стык болгон. Негизи эле анын деле күнөөсү жок болчу. Экөөбүз тең топ карганбыз. Негизи момент айтсамчы. Ошол жерде бир бут сынган да. Анан сынган, жаракка кеткен эмес, сынган. Сынган да. Сынып, ошо кадимгидей бутундай болуп, эме болуп калган, кыймылдап жатып калган. Ошо бир карс деген үн келген. Анан үндү укканда эле коркком, мындай бир серьезный бирден колдошобойт деп, бирок коркком башында караган, бирок карасам ошо бутундай кыймылдап. Анан баягы долашым, мындай кан тамырларда бир эме болбосун деп, сразу өзүм кармап жатып алгам, медик болгон үчүн өзүмдү ойлоп. Боль болгон эмес башындачы, анан кичинеден кийин уже коркуп, ошо боль келип, анан ошо жакынкы больницага алып эмбекке кетишкен, анан скорый помощь мененчи. Ошондой бир окуя өткөн башыбыздан. Жакынкы мамлекеттик больница. Мамлекеттик больницага барганбыз. Студентсиздер, акча, эми студент неме статусунда акча айлык келет, эсептелген үйдөн кандай кылдыңыздар? Операция сөзсүз керек. Бизде ошо биринчи алып барганда 112 бул жакта скорый помощьтун эмеси жумушу ошо кайсыл бир жакынкы больница ошого алып барып ташташкен да, бул жакта негизичи.
ошо бизде эң жакын больница ошо Анкара тып больницасы болчу, Анкара тып, Анкарадагы. Биринчи барганда ошо ажил тарабына ошол киргенде бизди кабылбай коюшкан. Булдун сигортасы ошо страховкасы жок экен деген. Кабылбай коюшкан, анан ал жерде бир аз туруп калганбыз. Неге сүйлөшүүлөр болгон. Бул жакта ошол газетип окуган Өткүр байкенин аябай жардам көп болгон. Ага да рахмат айткым келет. Ошо Өткүр байке, кыргызстандык байке ошол аябай мындай сүйлөшүп, газетип окуган болгон, түркчө жакшы болчу сүйлөшүп, анан ошол жаткырган биздичи. Анан жаткыргандан кийин да сен айткандай сразу эле жаттың келем, операция алабыз деген болгон эмес. Биринчи күнү келип, сиздердин президентиң келип эмнеге жардам бербейт? Сен кыргыздар бул жакта жүргөн эмне үчүн эч ким колдобойт? Эмне үчүн сиздердин страховкаңар жок? Сиздер бул жака келип атсаңар, сиздердин аркаңар эч ким эмне үчүн карабайт деп Докторлор айтып атты. Докторлор ар бир визитке келишет эртең менен ушинтип урушуп чыгып кетишет бизде. Анан биз ойлонуп жатып калабыз, акчаны каяктан табабыз, эмне кылабыз, кандай болот экен деп. Ал айтып туруп операция жасайм, бирок биринчи акча келсин. Бир акча бол же источник айтып калам, а ушунча акча келет деп мен операция жасайм депчи. Себеби булардын тартиби ошондой, себеби ал колдонгон материалды акча бериш керек экен, фирма алып келип берет экен анча, өзүнүн бир эмелери бар экен да, детальдарычы. Анан жакшы ошо Өткүр байкеси болуп, ошо мэрияда иштеп жүргөн бир атымды айткан эмес, өзү айтып жүргөн экен мурунчу, ошондой бир кыйын иш болуп калса, айткыла, мага кайрылгыла, биз жардам беребиз деп айткан экен. Анан ошол Өткүр байке ошол вариантты колдонойлу деп ошо чуркап жүрүп аркасынан ошону тапкан. Ал байке айтыптыр, анан ошол мейли операция жасалсын. Жасалгандан кийин бизге ошол операцияны чекин жөнөткүлө, биз акчаны өзүбүз которуп коебуз деп. Ал байкени уккан да эмеспиз, көргөн да эмеспиз, жумушун да билбейт болчук. Ошо операция болду. Түрк чараны. Ал түрк чараны. Операция болдук. Операциядан кийин ошо эртеси күнү ошол чек менен жөнөттүр больницага акчасына, ошол кеткен каражатын жөнөттүр ал. Анан ошентип эле анан үйгө да айткан эмесмин мен мындай. Бул жерден билишеби азыр үйдөгүлөр, Кийин да чекесин айткам. Анан ошол убакта бир 3-4 жыл айткан эмесмин. Ошол операция болгон күнү мен карындашымдын туулган күнү болчу. Мен операция кирип атам. Алар менен сүйлөшүп, туулган күн куттуктап коюп операция кирип чыккам. Ошондой бир кызыгуучулар болгон. Мындай айтайын десең, бир жактан коркосуң, эми 2 айдан кийин келип ушундай бир эмеге учурадың деп. Анан же финансы жактан аларды кыйнагың келбейт бир жактан. Ошентип бир арасатта калып калганбыз. Анан бирок жакшы ошо достор чыгып, туугандар чыгып бизге мындай жардам беришкен да. Биздин баягы эң керектүү макинебиз ушул болот. Аппаратыбыз мындайча айтканда. Бул монитор, ошо больнойдо монитор, эме керектүү нерсени ушул жактан карап турабыз. Анан бул жактан ошо газ ачылат. Ингаляцион анестезия деп коебуз. Бул жак ошо операцион стол көргөндөй. Бул бир аз биздин эски эмелерден, аппараттардан, жаңылары арка операционный болчу. Ал жакта азыр операция бар экен, ошон үчүн кире албадык. Кыскача бир бул жакта көрсөтөйүн дедим силерге. Бул жакта биздин керектүү лекарство бул жакта турат. Дары-дармегибиз. Ошол керектүү эмесине карап бөлүштүрүп койгонбуз. Ошондой биринчи, экинчи кылып. Мисалы биринчи, экинчи, бул жай үчүнчү. Кыскача ушул биздин иштей турган аланыбыз деп коет. Мындай иштей турган жерибиз ушул. Ординатураны кайсыл жакта кылдыңыз? Стамбулда бул жакта, Бакыркөйдө, Бакыркөй эйтим араштырма хастанесинде, анестезия реанимацион клиникинде, ошо анестезия жана реанимацион бөлүм болуп калат. Ошол жерде өттүм. 2015 өттүм, 2020 арасы 5 жыл болду ординатурам. Анестезиология 5 жыл, Анестезиология 5 жыл. Мага чейин 4 жыл экен эле. Менден 6 айдын, ошол 6 ай алдын 5 жыл болгон экен. Мен келгенде 5 жыл башталды. Ага чейин 4 жыл экен эле. Анестезиология убагында ординатурада мисалы башка хирургиялык бөлүмдөрдө биринчи немени карайт, палаталарды. Анан кийин операцияга кийин кире баштайт. Анестезиологияда кандай? Анестезиология негизи ошол бир жеңил, биринчи ошо жеңил бөлүмдөрдөн башташат. Мисалы лор операциялары. Лор операцияларында көбүнчө бейтаптарды интубация кылабыз. Баягы общий анестезия бергенде анын дыханиясыны ИВЛ аппаратка байлаш үчүн эме кылабыз, баягындай дыхательный аппарат. Ошону интубация кылыш керек. Ошондо интубацияны үйрөнүш үчүн ошо биринчи 2 ай 3 ай ошол лор операцияны кылабыз. Ошол лор операцияны жүргөн биринчи. Андан кийин бара-бара ошол бир тажрыйба келгенден кийин ошо башка бөлүмдөргө өтө баштайбыз. Урология, общая хирургия, анан ортопедия болот 1 жылдан кийин.
Анан кийин уже 2 жылдык ординатор болуп калгандан кийин 1 жыл реанимацияда жүрөбүз. Сөзсүз түрдө 1 жыл реанимацияда жүрөсүң. Анан реанимациядан өтүп калгандан кийин уже орто кыдем болуп каласың, кыдемli болуп каласың. Ал убакта уже чоң операцияларга кардиохирургия болот. Анан киришимсел деп коет, баягындай операционун сыртында жасалган бир ишлемдер бар. Эндоскопия мисалы, радиология, ошол жактагы бөлүмдөрдө өтөбүз. Бул 3 жыл, 4 жыл ошентип 2 ай, 3 айдан ротация болот. Анан эң 4 жылдан кийин уже тез деген болот. Тезге чейин трансплантация, ушу чоң операция жүрөбүз дагы. Анан кийин тез болгондон кийин кайра жеңил бөлүмдөргө келип, мындайча айтканда тезге даярдансын, анан экзамендерге даярдансын деп бир убакыт болот. Ошо 1 жыл, 1,5 жыл ошо жеңилип калат кайра. Турцияга анестезиологияга тапшырам дегендер болсо, эмнелерге даяр болуш керек алар? Кандай кыйынчылыктар болот? Мисалы айткандай эле анестезиология аябай жеңил, пациенттер менен көп сүйлөшпөйсүң, урушпайсың деген сулуктар бар да. Ооба, негизи түрк туугандарда эле ошондой бир түшүнүк бар да. Түрк туугандар негизи анестези бөлүмүнө келген себеби мындай буларда. Бир хирургия менен бир терапияда арасында калган бир мындай бир группа. Ошол группа негизи ошол анестезияны тандашат да, анестезиологиянычы. Же хирург болсомбу, же терапевт болсом дегендер келишет да. Мага да башында ошондой көрүнгөн, ошондой баягындай жеңил бир бранш көрүнгөн. Бирок өзүнүн бир кыйынчылыктары бар, сөзсүз түрдө бир стресс болот. Ар бир операция, мисалы жөнөкөй эле бир мындай тамырга бир эме киргенде, мындай катетер койгондо, ал деле өзүнчө бир стресс да. Ошондон баштап бир наркоз алганда бир бейтап, ошо операция бүткөнгө чейин сенин мындай айтканда жоопкерчилигиңде. Мисалы хирург өзүнүн жумушун жасайт, ал ошол канаган же токтотот, операцияны жасайт, а бирок сенин жоопкерчилигиңде анын сердечный ритминен баштап, давлениеси, мисалы сатурациясы деп коет, анан диурези барбы жокпу деп коесуң, анан туруп бул жакта газовый состав карап турасың чоң операцияларда мисалчы. Анан жаш балдар болуп калат, кээ бирде мындай оор больной бейтаптар келип калат, түнү болсун, күндүз болсун, ошондой нерселерди ойлоп көрсөң, операционный бөлүгү мындай жагы да мындай оор, стрессовый. Анан реанимациясы ал башкача бир эме стресс ал жактанчы. Ал жакта туура мындай бейтаптын жакындарын өтө мындай тыкыз мындай мамиледе болбойсуң, башка бир терапевттердин эмесине карагандачы. Бирок сен реанимацияда мындай 24 саат калганда бир эле бейтаптын үстүнөн кээ бирде 1 ай караган учурлар болот. Анан ошо 1 ай карап жакшы болуп атканда өлүп калган учурлар болот мисалчы. Ошон үчүн ал жактын жумушу өзүнчө башкача. Бул бөлүмгө келгендер ушул негизи ошо стресске каршы мындай даяр болуш керек. Дежурствосуна даяр болуш керек. Себеби дежурствосы 36 саат, 38 саат өтүп кетет. Күнү түнү кээ бирде иштеп каласың операцияларда. Ординатор убагында канча дежурство болот? Орточо 8-10 дежурстводан башташат. Анан 10дон өткөн 12 дежурство берген жерде өтө аз. Орточо 8-10. 8-10 дегенде айына 8 жолу. Айында 8-10 дежурство берилет. 36 саат болуп кетет, Ооба. Больницада жүргөн. Ооба. Суббота, воскресенье күндөрү 24 кошкондо дагы да көйүп кетет ошондо. Ооба. Негизи дежурство 24 саат. Негизи дежурство 24 саат болуш керек. Анан же апта ичи келсең, жума ичи келсең, анда кечки 4-төн 5-тен башталат да, эртең 8-16 саат болот. Бирок биз негизи тартип боюнча ошондой негизи, тартипте ошол. Бирок баары эле билишет муну, ошол күндүз да иштейбиз, түнү да дежурство турабыз, ошондой негизи. Ординатурада стипендия боюнча тоже оклад бар, Ооба. Андан кийин дежурствого төлөнөт. Ооба. Ординатурада канча алынат? Мен 2015 баштаганда 1200 лира болчу. Анан оклад. Анан жылына 200 лирадан кошулуп, 5-жыл ошо 2070-2080 лирадан бүтүрдүм. Анан дежурствонука отдельно берилет. Ал ошол 130 сааттык берилет максимум. 160 саат өткөндө төлөнбөйт. Биз негизи 220-240 саат болуп кетет негизи толтурганда. Бирок 130 сааттыкын төлөп беришет. 130 саатка канча лира төлөнөт? Мен баштаган учурда 2200-2300 лира болчу. 130 саат. 130 сааттыкка 2015. Оклад менен кошкондо 4400-4500 болчу. Азыр бирок 2000-2200 болсо айлык ошо оклад. Дежурствонука 4000 болсо, бuyakta 5800-6200'ün тегеринде болуш керек азыркы учурда. Негизи бул дежурстволор анестезиолог болсун, хирургдар болсун баарына бирдей эле төлөнөт да. Ооба. Эмеге карап өзгөрөт ал. Эгерде реанимациясы болсо, бир аз дежурствода саат башы берилген акчанын эмеси көп болот, жогору болот. Бул суроону эмне сурап атам, мисалы акчасы анестезиологияныкы азыраак экен же көбүрөөк экен деп хирургияны тандашат тургандар болсо дейм да. Баары бирдей эле алышса керек. Бирдей эле, хирургияныкы менен бирдей эле болот. Хирургиянын эгер реанимациясы болсо,
Анан кийин дагы неврология, анан нейрохирургия, алардын реанимациясы болгон үчүн. Анан терапевттер баазы кээ бир бөлүмдөр ошо университеттин больницаларында реанимация болот, алардыкы деле жогору болушу мүмкүн. Анан бирок жөнөкөй бранч бөлүмдөр азыраак болот, бирок ушул 3-4 башты бирдей болот да. Бул албетте Стамбулга окшош чоң шаарда, кымбат шаарда жакшы эле жетип атат. Сиздики жетип атпыбы? Стамбулдан дагы бир кичине нерсе айтып кетсем, кошумча мен частный больницаларда, жеке менчик больницаларда ошо дежурствода жүрдүм. Ал мага кошумча бир эме болду. Прибыль болуп атты мага. Буну мен ошо 6 айлык экен, ошо 10 айлык, 6 ай 8 айлык ассистент ординатор болгондон кийин баштагам. Ошо биздин чоң ассистанттар, ошо кыдемдик ассистанттар, кошулор чоң ассистанттар өздөрү ошол жазышып, ошол больницаларга барып, ошо дежурство кошумча эме кылат элек. Ошол жактан да бизде кошумча прибыль болгон. Анестезиология бөлүмүнүн дагы бир мындайча бир ординаторда өзгөчөлүгү ушул болсо керек. Реанимация алып барып, бuyakta 2 изолятабыз бар. Мына жакта 2 изолятабыз бар. Жана 8 общий эме. А бул жакта особо тяжелый пациенттер Жок, изоля мисалы инфекция болуп калса, мисалы ковид больной болуп калса, же постоперация больной болуп калса, мисалы бул жакта инфекция менен контакт болбосун деп, ошол жакка алып коебуз, изолировать этипчи. Бул жак көбүнчө операциядан кийин интенсивная терапия деп чыгарышат го. Ошол ушундай. Ошондой жер. Ошон үчүн ошо экөөнү ошентип колдонобуз. Бул жакка мисалы ар кандай мисалы могу больной чоклуу ооран этмеслиги. Наркысы да ошондой, сепсис, сол эмне бейин өлүмү бар мыякта бирөөсүн мисалы пост эме. Пост CPR мисалчы. Негизи кандай канча күн кармалат же баягы баардык акча маселесине келип такалат го. Ооба. Туугандары неме кармагыча төлөгөндө тура беришеби ошондой? Жок. Бул жакта негизи ошо Сигорта деп булардын баягы ОМС деп коебуз да, обязательное страхование. Ошо ОМС болгон үчүн мамлекет толук түрдө каржылайт. Эч кандай бир мында кошумча бир эме алынбайт. Өтө сейрек учурлар болуп калат. Мисалы бир кандайдыр бир нерсе мындай өзөлүп калган специальный бир эме кылынса, ошондо гана бир керектүү нерселер алынбаса, 90-95% негизи мамлекет камсыздайт буларды. Ошон үчүн бул жакта жаткан негизи бир күн эмеси жок. Бир эменин бейтаптын абалына карап өзгөрөт. Кээ бирде оор бейтаптар келип калат. Оор бейтаптар келгенде биз ошол мен айткан жана диализ колдонобуз, экмону колдонобуз, ошол нерселерди колдонуп бейтапты мындай состояниясына карата ошол лечениясы кылабыз. Канча бутуна турмайынча же баягы ачыгын айтканда о дүйнөгө кетмейинче бул жерде кала беришеби? Ооба, ошондой. Негизи реанимация ошол стресс оор келет бизге. Кээ бирде жүрүп көнүп каласың, мисалы бирөө өлүп калса бизге мындай көнүмүш адат болуп калат кээ бирде, мисалы бул больной өлүптүр, бул мындай болуптур дегенде. Кээ бир учурда бирок өзүбүз да мындай кыйналабыз, себеби кээ бирде эч кандай күтпөгөн бир эме больной өлүп калат, мисалы, эч күтпөгөн жерден бир башка бир орган иштебей эме болуп калат. Ошол учурда бизге да кыйын болот. Негизи кээ бирде паллиативный реанимация деп коет. Ошондой бейтаптарда болуп калат. Алар уже кээ бирде 6 ай, 1 жылга чейин калган больнойлор болот. Кыскача бир убакыты жок негизичи. Мына ушунча убакыт калат, ушунча чыгат деген нерсеси жок. Сен айткандай ошол акча төлөнгөндөн чыгарбайт. Жок, андай нерсе жок. Ошол сакайгандан кийин, качан сакай бутка тургандан кийин, же болбосо ошо паллиатив реанимация болуп, ошентип калат. Келечекте пландар кандай? Турцияда каласызбы, гражданство аласызбы же Кыргызстанга кайтасызбы? 2013 келгенде биз биринчи келгенде ошо биз ординатордан бүтөбүз, кайтабыз дегенбиз да. Себеби Кыргызстанга барып кызмат кылайлы деген ушундай бир сезимдер менен, максаттар менен келгенбиз. Азыр деле ал максаттар бар. Туура жашоо мындай эме убакыт өткөн сайын мындай баягы чындык, герчек деп коет го, баягы чындыктар менен көргөн сайын кээ бир нерселер өзгөрөт. Жашоонун чындык көргөн сайын мындай пландар өзгөрөт. Бирок дагы деле ошондой максатыбыз бар. Анан былтыр ошол август айында ковид боюнча ошо Кыргызстанга да барып келгенбиз. Ошол жакта турган ошо бир команда менен. Ошондо дагы бир Кыргызстандын мындай акыбалын көрүп келели, кандай больницалар кандай иштеп аткан деген бир эмелер болгон. Ошондо көргөнбүз, иштегенбиз. Эми Кыргызстанга барып бир киши, эки киши өзгөрүш кыйын, бирок чогуу өзгөртөбүз деген бир максаттар бар. Бул жакта ошол бир
өзүнүн врачтары. Биз биринчи келгенде бир 10-15 врач болчу, азыр 20-30, азыр уже 150-200 болуп калды. Андан да көп болушу мүмкүн. Ушул поток эгерде Кыргызстанга жакынкы бир 5-10 жылда кайтып барса, ушу медицинада бир революция болсо керек деп ойлойм да. Негизи Кыргызстандын медицинасын өзгөртүш үчүн бир чоң бир революция керек деп ойлойм да. Себеби бир-эки нерсени өзгөртүп, бир-эки нерсени кайрадан жаңы нерсе менен өзгөртүш менен эле Кыргызстан медицинасы өзгөрүп кетпейт деп ойлойм. 5-10 жыл, 10 жыл деп узап кетип атат. Ага чейин бул жакта туруп деле мындай кыска мөөнөттө Кыргызстанга бир салым кошсо болобу же мындай ойлоруңуз барбы? Менин жеке оюмда азыр медицинский туризмде билесиздер, Түркиянын алдыңкы орундары келип атат. Түркиянын мындай туристтерге ыңгайлуу болгон үчүн, анан акча жагынан да башка мамлекеттерге салыштырмалуу арзан болгон үчүн бул жака көп келишет. Анан медицинский туризмде акыркы 5 жылда аябай өстү. Ошого жараша больницалар ачылып атат, ошого жараша курорттор ачылып атат, ошого жараша ширкеттер, баягындай туризмдер эмелер ачылып атат, компаниялар ачылып атат. Менин жеке оюмда бул жакта жүргөн кыргыз врачтары мындай эгерде инициатива көтөрүп, ал жактан именно ошол биздин Кыргызстандан келген кыргыз жарандарына кызмат кылабыз. Аларга туура медицинаны, туура каражат колдонуп, туура врачты табып, туура диагноз коюлуп, туура операция жасатайын деген бир ниеттер болсо, азыртадан баштасак болот бул иште. Мисалы мен өзүм хирургия жагын карайм, башка бирөө онкологиясын карайт, бирөөсү ошо терапия жагын карайт. Ошентип жоопкерчиликти алып иштесек болот. Себеби биздин көп келген жарандарыбыз, сен жакында эле Facebook'тан пост жазып чыксың, өтө туура жазыпсың мисалы. Көп алданып калат. Себеби булардын 80% керек болсо, 99% максаты акча табыш, мисалчы. Кандай жолун болсо акча табыш керек алар. Оңой акча болуп калган да. Бирөөнүн мындай ден соолугун, бирөөнүн жашоосун колдонуп табыш болуп калган. Ошолордун мисалы санын азайтып, ошолор менен туура жолго алып келип, мындай адилеттүүлүк менен, чынчылдык менен, калыс ниет менен иштесек, азыртадан баштап ошол кадамдарды таштасак болот деп ойлойм. Бунун себеби келечеги чоң. Келечекте жакшы иш алып барсак, Кыргызстанга да ушул системаны алып келсек болот деп ойлойм да. Кыргызстанга деле жакшы больница куруп, пациент тартсак болот деп ойлойсуз? Болот. Биринчи максат экөөбүз да сөйлөшүп калбайбызбы, анан сөйлөшүп калган күндөр болгон. Биринчи максат бул Кыргызстандан келген бейтаптарды азайтыш керек да. Сөзсүз эле за граница барып, же Турцияга же Россияга лечение алыш эмес. Ошол эле лечение Кыргызстанда кылыш керек да. Ошон үчүн мисалы врачтардан турган бир группа түзүп, бул жакта опыт алган, тажрыйба алган врачтарды түзүп, суранып кетер элем, эгер бизди көрүп калган, угуп калган патриот байкелерибиз болсо, мындай бир бизнесмендер болсо, ушу мамлекетке бир салымын кошом дегендер болсо, жардам берсе, мындай бир жардам берип, каражат жагынан болобу, же бир юридический жагынан болобу. Бул жактан топтолуп Кыргызстанга барып. Ушул себеби врачтар көп азыр. Бир акыркы жакынкы 2 жылда бир 15 врачтан турган бир группа даяр болот да. Жакынкы 2 жылда аз калды. Кыргыздар. Булар барып Бишкекте баштаса болот ошончу. Бишкек деген себеби борбор чоң. Бир нерсе болсо ошо перифериядан Бишкекке келишпейби? Бишкекте баштасак, бир борбордо баштасак, андан кийин бунун баштап берсек, бунун келечеги чоң да. Ошо мен айтканда кыргыздар жарандар эле эмес, жакынкы мигранттарыбыз, мисалы Россияда 1 миллионго жакын мигрантыбыз бар. Алардын лечениясы мисалы Россияда көп акча каражат кетет экен аларга. Аларды Кыргызстанга келип лечение алып кетсе болот. Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан биздин ошо борбордук Азияга бир конкуренция кылсак болот да. Бизди көргөн, уккан мамлекеттик даражада мүмкүнчүлүктөрү болгон көрүүчүлөрүбүз болсо, байкелер менен байланышып, бул маселе үстүндө иштешсе болот. Анткени чындап эле достор, көп акчалар, көп күчтөр убал болуп атат. Кыргызстандыктар чет мамлекетке чыгып, мен да бул иштин ичинде болгон үчүн байкенин айтканына толук кошулам. Албетте ушундай байкелерибиз болгон үчүн бизди аябай кубандырат. Бизде Кыргызстандан келген пациенттер болсо, мен байкенин данныйларын ылдыйда бөлүшүп коем Instagram. Кааласаңыздар өзүнө жазсаңыздар болот, байланыштаңыздар болот. Биздин көрүүчүлөргө кааласаңыз айта турган нерселер. Акыркы сүйлөшүүлөр боюнча бир-эки оюмду айтып койсом,
мага көп учурда жазып калышат негизи. Instagram'dan, Facebook'tan жооп бере алган учурлар болот да. Себеби жооп бере алган себеби да мындай түздөн түз жазып калат да, мындай толук айтылбай калат, толук маалымат ала албай калабыз, анан кээ бир учурда бошо албай калабыз. Азыр бирок ушул нерсени ниет кылып баштадык. Ушуну ниет кылып мындай ошол биздин ал жактан келген бейтаптарга, биздин жарандарга жардам берсек, туура жол, эң башкысы ошо туура жол, туура врачка алып барып, туура диагноз койдуруп, туура лечение кылсак, бул жоопкерчиликти алып иштесек болот деп ойлойм. Бунун келечеги бар. Анан жалпысын айтып кетсем, силерге чоң рахмат. Бул өтө жакшы бир мындай проект баштапсыңар. Силерге ийгилик каалаймын. Мунун келечеги бар деп ойлоймун. Азыр бир-эки выпуск менен элдерге кандай болот, кызык болбойбу, аны заман көрсөтөт. Бирок менин жеке оюмда бул акыркы жылдарда бара-бара бунун рейтинги өсүп, аябай бир актуалдуу бир каналдардан болот, актуалдуу бир баракчалардан болот деп ойлоймун. Силерге ийгилик, силердин ушул мээнетиңер акталсын буюрса. Баарыбыздын эле максатыбыз, ниетибиз бир. Ошо Кыргызстанга барып, бир колдон келишинче жардам көрсөтүш. Кыргызстандан да айтып кете турган нерсе, бизде мындай саясий жагы көп болуп кетет акыркы учурдачы. Бир маселе мындай эң барып такалганда саясий болуп кетет да. Биринчисинин мындай жеке кызыкчылыгы. Бир чоңдун жеке кызыкчылыгы болуп калат, же бир депутаттын жеке кызыкчылыгы болуп калат, же бизнесмендин жеке кызыкчылыгы болуп калат. Бирок азыркы жаңы бийлик ошол көп нерселерди мындай оңолду деп ойлоймун. Себеби ошол бул коррупционерлер мындай көп ошол камалууда, алар соттолууда, мамлекеттик казынага төлөшүп жатышат. Мындай кээ бирде карап отуруп калам, аябай көп суммада бир адамдын ойлоп отурса мындай акылына жатпайт да, мындай кандай болуп калды ойлойсуң да, акылына жатпайт да. Ошол кандайдыр бир сумманы, кандайдыр бөлүгүн эле ошол бир биздин медицина болсун, окуу жайы болсун, башка бир тармакка дыйканчылык болсун, бир мындай бир жакшы бир эме болсо, мындай бирөө келип мындай көмөк көрсөтсө, салымын кошсо, көмөк көрсөтсө, бул келечеги бар деп ойлойм да. Медицинада бул кече эле биз Кыргыздын башынан мындай өтүп кетсе эле унутуп коет экенбиз да. Биз коронавируска кече былтыр барып иштеп келгенде, ошо ковид учурунда, биринчи толкун учурунда биздин эле ошо бейтаптын арасында чоңдор жаткан болчу. Мен көп чоңдорду көрдүм, атын айтпай эле коеюн, көп чоңдорду көрдүм. Алардын жакын туугандары ошол чоңдордун ошо колунда жогу деле бир жерде жатат, колунда бары делечи. Ошол убакта бир чоң сабак болду деп ойлодум эле да. Себеби колунда бар, колунда жок менен бирдей шартта, бирдей жерде жатышат да. Ошолорго бир сабак болду деп ойлодум эле. Мисалы, ошол убакыт өттү, бирок кайра эле Кыргызды унутуп коет экенбиз. Кайра эле азыр жаңы 3-чү толкун деп атат, эме Бишкекте, Ошто, Кыргызстандын негизги мындай эпидемиялык абал өтө оор. Ошолору эле бир аз кайра ойлонуп, мындай бир туура бир көмөк көрсөтсө, бунун келечеги бар да. Муну кылып койсок, эртең 5 жыл, 10 жылдан кийин медицинанын рейтинги түшүп кетип, токтоп кала турган нерсе эмес. Бул жерде ден соолук чыгып турат, алдыңкы планда. Мындай ден соолук сатып албайсың, акча канча акчаң болсоң да көрүп атабыз, мындай хронический оорумен жүргөндө өтө көп. Ошон үчүн бул өтө мындай көйгөйдүү маселе деп ойлойм да. Мындай жүрөгүндө мындай жакшы ниет болгон, мындай чын ниет болгондор ушул тармакты ойлонуп, мындай салымын кошсо, мунун өтө келечеги бар бир бөлүм да. Абдан көйгөйгө жата турган, ойлоно турган сөздөрдү бөлүштүм ана байке. Туура көп ойлоно турган нерселер бар медицина тармагында. Буйруса, мына байкелердей болгон биздин докторлорубуз менен бул тармак тез эле оңолот деген үмүттөбүз. Чоң рахмат байке. Рахмат.